ооба. Баракелде, эң сонун нотадай. Төрүбүзгө алыбалы, бүгүн бизде конокто Баатыр эне жана ар дайым баса белгилүү өтүш керек, ар дайым позитивде жүргөн биздин сүйүктүү эжебиз Гүлнара Кахарова бүгүн биздин студиянын куттуу коногу. Кутман таңыңыз менен. Кутман таңыңыздар менен. Кош келдим. Саламатсыздарбы? Кымбаттуу, урматтуу, сымбаттуу кыргыз элим. Амансыздарбы? Чоң рахмат. Бүгүн сизди KG Group курулуш компаниясы менен Гүлнара Кахарованын ортосунда кандай мамиле бар? Сиздерди эмне байланыштырып турат? Абдан жакшы суроо болду. Адамды ар кандай нерсе байланыштырышы мүмкүн. Бул жерде KG Group компаниясы менен, курулуш компаниясы менен мени бириктирип аткан KG Group'тун адамгерчилиги, жасап аткан иштери болду. Эң сонун, керемет. Ошондо KG Group курулуш компаниясы сиздерди бир долбооруңузду колдоп берген окшойт. Жок. Эч нерсе колдоо сураган жокмун. Ушул дагы жакшы суроо болду. Балким элдер ошентип ойлоп калышы мүмкүн бирөөлөр. Бул тыйналды болуш керек деп. Себеби азыр бүт эле ошондой болуп атат. Мен андайдан негизи алысмын. Мен биринчиден KG Group компаниясына ушунчалык ыраазы болдум. Ошол KG Group курулуш компаниясынын жетекчиси Имамидин Ташевка өзүмдүн ыраазычылыгымды мына элдин журттун алдында теле аркылуу айтып койгум келип атат. Биринчи эле биз телефон аркылуу замы менен сүйлөшкөндө айтты, биз ушундай бир жакшы иш чара кылып келатабыз көп жылдан бери. Бул жолкусунда ушундай кылалы деп атабыз. Булар эми көп жылдан бери менин деле маалыматым бар бул курулуш компаниясы боюнча. Башкаларга салыштырмалуу элге бир аз кайрымдуу жок, арзаныраак. Жана квадрат метрлери деп азыр жаңы үйлөр, сапаттуу үйлөр деп айткым келет. Эми мен алардын үйүндө чындыгында жашап көрө элекмин, барып да көрө элекмин, укканым боюнча, маалыматым боюнча айтып атам. Ошондой бир жакшы иштерди кылып келатышат. Анан телефондон сүйлөшкөндө эле мага айтты, биз соопчу мындай булардын көп иш-чараларды, чыгармачыл адамдарды дагы колдоп жүргөнүн угуп жүрөм. Анан мен а дегенде эле укканда эле сразу эле макул болдум. Мен алардан бир сом акча сураган жокмун. Мен айттым, эгер сиздер ушундай патриот болуп, ушундай үй бүлөлөргө жардам беребиз деп атсаңыздар, анда мен дагы силерге кошулуп, ошондой адамдарга менин да жардамым тийип калсын деген максатта макияжымды да өзүм жасап келдим. Бир чыгышым акча да сураган жокмун. Мен дагы ошолордой болуп, салмымды кошуп калайын дедим. Азаматсыз. Балдарыңыз кандай? Шүгүр, Кудайыма шүгүр. Ушундай адамдар турса, балдарыбыздын келечегинен коркпой деле койсок болот экен. Көп болсун деп тилек кылып атам. Мен бергим келген суроо көпчүлүктү кандай десем, кызыктырган суроо. Качан көрбөйлү, той топурда болобу, кандайдыр бир телепроекттерде тартуу иштери болобу, интервьюлар болобу, кадр сыртында болобу, позитив деген нерсени кой бербейсиз. Себеби эмне болду экен? Дайыма позитивде жүрөсүз. Буга менин үй бүлөмдүн, жолдошумдун дагы салымы бар деп ойлойм. Бул позитив дагы акырындык менен мындай орун очого ала баштайт экен, адамдан жашың баратканда, мындай жогорулап бараткандачы. Бул позитивдүү кармоо бирөөнүн жакшылыгына барасың. Үйүңдө ар кандай, ар бирибиздин түйшүгүбүз бар. Ар бирибиздин жашообуз бар. Анан ошол жашоону, ошол түйшүктү, өзүңдүн кичинекей болор болбос проблеманы ар кимге мындай чачууну мен туура эмес көрөм. Бардык нерсе ордорунда турган жакшы деп ойлойм. Адамдар менен дайыма күлүп чайнап, шатыра шатман жүргөн мага жагат. Сиз бир гана ырч эмес, эгерде сиз мисалы ораторлук же болбосо мотиватор бир ушул жолду тандасаңыз, сизден мыкты шыктандыруучу адам чыкмак болуш керек. Ура! Азыр болсо биздин айрым мисалы телекөрүүчүлөр көрүп атат, сиз жогоруда мисалы кандайдыр бир көйгөй болсо, биз бул көйгөйдү азыр чечмелеп айтпай эле коелу. Мисалы көйгөй болуп атса, аны жеңүүнүн кандай жолдору бар мисалы? Кантип жеңиш керек? Ылайым көйгөй болбой эле койсун, бирок түрүүчүлүктө бизде саат сайын, мүнөт сайын болуп турушу мүмкүн. Биз андан өзүбүздүн ички дүйнөбүз күчтүү болуш керек деп ойлойм. Сабыр менен жеңишибиз керек деп ойлойм. Вот сабырдуу болсоң эле бардык нерседен секирип өтүп кетет экенсиң. Ошол күчтүү болуш керек.
Адам бирөөгө да ишенгенди билиш керек, бирөөнү туура сүйлөп ишендиргенди да билиш керек. Жашоого жайнатыш керек. Гүлдүн баары. Билесизби, азыркы күнү 21-кылымдын талабы айымдарга абдан талап зор десек болот. Күч айымдар үйдө кожойке, мээримдүү эне жана жумушка келгенде өзүнүн ишин мыкты билген адис болуш керек. Мына ушул ар тармакты кармап жүрүү сиз үчүн кыйынчылыкты жаратабы, же болбосо сиз кантип ушул нерсенин баарын жасап келесиз? Көнүп калдым, кыйын деле эмес дегенден алысмын. Чындыгында абдан кыйын, бирок кыйын деп эле отура берген болбойт. Чарчайсың, чарчагандан кийин кайра күч алып жок деп турасың. Алдыда жашоо бар, балдар чоңоюп атат деген жоопкерчилик бар. Биз жетпеген нерсеге биздин балдарыбыз жетсе экен деген жоопкерчилик ар бир ата энеде болуп турса, бардыгына жетишет деп ойлойм. Мен да жетишпей калган жактарым бар. Бирок бүгүн жетпесем, эртең жетпесем, бүрсү күнү жетем деп сабыр кылып, бирок жетип кеңге аракет кылып келдим. Эң сонун Гүлнар эже, эч качан оорубаңыз. Рахмат. Эң башкысы да ушул. Силер да оорубагыла, эч ким оорубасын. Ооба. Ар дайым позитивдүү болуп, көйгөйлөрүңүздү бүгүн болбосо, эртең болбосо, бүрсү күнү дегендей чечип, эч качан кайрылбай жүрө бериңиз. Рахмат таң эрте келип бергениңизге.